Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Мен бүгүн Баткен районунун Кызылбел айылында жайгашкан, тактап айтканда Чегер айылда жайгашкан дал ушул Абсамат Масалиев атындагы жаңы мектептин ачылышына келдим. Президенттин көзөмөлүндө курулган бул мектеп жалпы 275 окуучуга ылайыкташкан. Бул мектептин ачылышына Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусуна ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев келип сөз сүйлөп, окуучуларды жаңы мектептин ачылышы менен куттуктады. Биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожой Жапаров мыйзамга кол койду. 2021 жылдын 10 сентябрында жарлыгы чыкты. Ошондуктан бул өзгөчө макамдын алкагында буйруса бир канча жеңилдиктер болот биздин ушул чегерага жакын жашоочуларга жалпы Баткен областына. Ошондун менен бирге мына быйыл эле президент өзү иш сапар менен Баткен областына келип 8 объектке акча которуп берип, ушуларды салгыла деп, мына ошолордун бири бүгүнкү күндө Карабах айыл өкмөтүнүн Кызылбел айылындагы ушул заманбап мектеби. O yerde gördüğünüz zaman kenara Yaşı kaçıncı klas? 3. B klaslar. Qanday ekan mektep? Oku klası jaktыбы? Murunqu mektep qanday? Eski mektep. Şu menен al жактагы жакшы да, ал жакта дагы билим алып аткан, туурабы? Окуучулар жаман дебек да, ошол үчүн биз өз шартты түзүп беришибиз керек да. Жакшы, аябай. Кайсы сабактан берип атасыз сиз? Азыр адабий окуу сабагында сыйкырдуу окуш деген тема боюнча биз сабак өтүп атабыз. Жакшы. Ким сабак боюнча ким жооп берет? Ким жомок айтып берет? Сыйкырдуу жомокту. Биз сыйкырдуу окуш боюнча ырлар менен тааныштык, балдар. Сыйкырдуу кыш мезгилинде жаратылыш кандай көркө бөлүнөт экен? Туруп айтып коебуз, Фатима? Жаратылыш кандай, түскө боелуп, жаратылыш кандай? Бул өзгөрүлөт кыш мезгилинде. Аппак карлар менен өзгөрөт. Жаратылыш апапакай болуп, өзгөчө бир козукка бөлүнүп экен, Азамат. Жакшы. Буюрса ушул жакшы министрлер чыксын, баарына аракет кыла балдарыбыздар. Келечекте ушу Кыргызстандын өсүшүнө чоң салым кошо турган жакшы окуучулар чыксын да. Жакшы окугула ийгилик каалайбыз да. Жакшы болуп эмне болуп жерде окуучулардын ден соолугу чыккалат. Бул жерде спорт мугалими ким? Дене тарбиясы боюнча. Силер болсоңарбы?
жакшы чакан мына мектепке ылайыктуу болуп салыныптыр. Буюрса бул жерде биз окуучулардын ден соолугун чыңдайбыз. Силерге дагы ийгиликтер болсун. Жакшы. Все. Экиге бөлүнгө подачаңарды мен берип берейин, да? Давай. Bu жерде биз атайын жаңы жылдын астында чогабыз. Жаңы жылга кирсиздер. Берек болсун. Бул жаңы жылдык берек да. Жыл айында кошумча Барчын балдар бакчасы дагы ишке кирди. Жалпы 50 орунга ылайыкташкан бул имараттагы ушул 2021-жылы башталып, мына бүгүн тапшыруу азем болуп турат. Бул албетте Кызыл Бел айылынын балдар үчүн дагы аябай жакшы саамалык. Oğlu sen ne görürsün alasın? Sen mide beresin mi? Yılda beresin mi? Mide berçem. Çıkçı. Mide beresin mi? Ha? Yaxşı. Kim öyleydi biri? Aydı ben sana. Sana ait çekin. Hadi dua et. Var da bulsun. Sizin ayazlatan boğaz ekeceğinden burasına Mustafa gerge diyesi kaldı. Dua et. Yaxşı. İyi olsun. Motoraygan böğüktөр kararlar kanalsan. Кызыл Бел айылында ушундай жаңы эки имараттын ачылышы бул айыл эли үчүн аябай кубанычтуу жаңылык. Урматтуу көрүүчүлөр, биз мындан кийинки чыгарылышта силерге Кадамжай районунда ачылган дагы бир жаңы мектепти көрсөтөбүз. Биздин канал менен бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.